Өзгөчө датада Ош шаарында өзгөчө сулуулук салону ачылууда. Ош шаарында биринчи болуп ушундай деңгээлдеги салон. Карасуйский стол бар, не шведский стол, а карасуйский. Шаарда биринчи ачылыш болот деп болуш керек. Өзүн аябай мындай королева сезсин деп аябай аракет кылдым. Анан жөнөкөй салон кылбай. Бүгүн мен үчүн күтүүсүз болду. Подароктор көп жол алып кетип калды. Салам урматтуу Космос Кыргыз каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн өзгөчө датада Ош шаарында өзгөчө сулуулук салону ачылууда. Бүгүн сиздерге Аделя сулуулук салонунун ачылышын жана ичиндеги көрүнүшүн кандай өзгөчөлүктөр бар көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кеттик. Кандайсыздар? Бүгүнкү ачылышыңыздар кут болсун. Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, бул жерде эмне кызмат кыласыз? Менин атым Айпери, мен бул жакта администратор болуп иштейм. Бүгүн биз ачылып атабыз. Ош шаарында биринчи болуп ушундай деңгээлдеги салон. Сиздерге мен көрсөтүп кетейин кыска. Анда кеттик. Сулуулук салону менен биздин татынакай сулуу кызыбыз тааныштырат, Бул жагыбыз бизде парикмахерская. Бул жерде кыздар бардыгы сууланат, Бул жакта моюнтабыз. Анан бул жакта өзүбүздүн персонал үчүн кийимдерин койгон, заттарын койгон ыңгайлуу болуш үчүн ушундай месталар жасап койгонбуз. Ушундай өзгөчө шарттар дагы каралган турбайбы, Бул жак болсо бизде кирпик жасаган жер, кыргызча айтканда, орусча айтканда наращивание ресниц, ламинирование ресниц. Ушул жакта кылынат. Эң сонун. Бул жак бизде косметология, биздин косметолог Акчебек эжебиз 5-6 жылдык стажы менен кеп көрсөтөт. Бул жакта nail стилисттердики турмак кыла турган жер. Пока обслуживающий персонал болуп жүрөт. Жакшы. Diylere vaçiyip çarşı işleşip çarşı önüne açıp casanıp cürüyoruz. Vaktimiz olsun, zamanımız tınç olsun, eli çocuğumuz tınç olsun, halkımız tınç olsun bana. Şuların katarında şularda bardığı turganlar bardığı tınç olsun. Üç emirleri benim vaktimiz olsun. Şunu kılıp vergen Şavkat Kayam Rahmat. Beçara balamın oğlu Gül. Vaktimiz hatta yine olup yürüsün. Карасуйский стол бар, не шведский стол, а карасуйский. Бул жагычы ошондон таам тартып бүгүн ушул ачылууда бир таттуу менен мүмкүн болсо жакшы бир ниет кылып доо алып кетиңиздер деген тилектебиз. Сулуулук салонунун жетекчиси менен баарлаштырабыз. Кандайсыз? Бүгүнкү маанайыңыз кандай? Жакшы сонун манайым. Бүгүн өзгөчө датага белгилепсиз. Эмне үчүн бул датаны тандап алдыңыз? Атайын болду же жөн гана туш болуп калдыбы? Туш болуп калды. Аллахым өзү койгон датага болуп калды окшойт дейм да. Бул салонду берип азыр 10 жылдан бери иштесем, 5 жылдан бери ойлонуп мындай иштейт этип келем. Ушул салонду ачам деп иштейт этип келгем. Эми Кудайга шүгүр, азыр көрүп турасыздар, ачылды. Кандай өзгөчөлүктөр бар? Өзүңүздүн көрүүчүлөргө, клиенттерге айта кетпейсизби? Биздин салондо биз бар күчүбүздү биз салонго бердик. Ар бир кыз киргенде үлпөт үйүнө өзүн аябай мындай королева сезсин деп аябай аракет кылдык. Анан жөнөкөй салон кылбай аябай бийик деңгээлде мындай кандай айтсам, Кыргызстанда өзү мындай салондор аз деп ойлойм. Ошондуктан свадебный салонду ойлойм, ушундай күчтүү жашнакай чоң болсо салон, любая невеста чыкканда өзүн принцесса, королева сезип чыгып кетиш керек. Ошо чыгат. Бул идея, план кандайча келди? Сизге бул жаатта ким көбүрөөк жардам берди? Ким колдоду? Менин ата-энем колдоду. Бул планировкасын биз дизайнер менен 1 жыл иштедик.
1 жыл кылып, кийин анан ишке 2020 жылда баштаганбыз, январь айында баштаганбыз. Дальше тоже. Сегодня я вам представляю коллекцию 2021 года, которую еще никто не видел, но не только она уже здесь. Тоже сделано, сшито вручную. Работа дизайнера. Хотели бы в свой важный день одеть силуэтное платье. Это модель Приянка Чопра. Эстрада жылдызы Айжамал Кабылованы да кезиктирдик. Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Саламатчылык маанайы эң сонун, себеби биздин Ордолу ош шаарыбызда эң бир сонун сулуулук салону, ошондой эле бул менимче шаарда биринчи ачылыш болот деп болуш керек. Демек, сиздин оюңузча өзгөчөлүктөр бар, Албетте бар. Бул жерде уют бар, комфорт бар. Келген адам бардык жактан тейлөнүш керек да. Эшиктен киргенде жылмайып тосуп алып, киргендеги ичиндеги атмосфера, аура бүт бардыгы өзүнүн жайында да. Мисалы кирпич жасаткан келген кыздар өзүнүн комнатасында мисалы уют бар экен. Үстүдө мисалы үлпөт көйнөктөрүн кийгенде кеңири кийинип чечинип, баягынтип өздөрүнүн күзгүдөн кеңири көрүп турган условиялары бар экен. Мага абдан жакты. Адиля жөнүндө айта турган болсом, Адиляны мен көп убакыттардан бери тааныйм. Аябай мындай өжөр кыз да, өзүнүн кесибин бул чет мамлекеттерден да окуп келген да, менин билишим боюнчачы. Баягы бет жасаган кыздардын визажист деп коет го, жана бет жасалгы боюнча бул кыз, мне кажется, бул чет жактан окуп келген да. Анан жасалгалары мага өзгөчө жагат Адиля. Азыркы жылда кыргыз эстрада жылдыздары дагы өзүнүн бизнесин ачып жатпайбы? Сизде дагы ой барбы? Албетте бар, бирок эми салон эмес. Салон дегенде салон абдан көп бизде азыр шаарда, Ошто абдан көп. Башка жаатта бизнес баштай турган ниетим. Буюрса, биз сиз дагы башка бир тармактан бизнес жаатынан көрүп калат экенбиз. Буюрса көрө аласыздар, ошол жерде дагы ушундай ачылыштарда, буюрса силер кызматта болосуңар дегендей. Сирия алып келди. Хотя бели ту билбейм да шеф. Мен мындай берип атам ба, эки жолдо бериш керек да. Эң чайды көп ичкен улут Китай, Өзбекстан, Индия, no, Турция, no, Кытай эмес. Мына жерде сен ким танисың? Кимден келдің? Танисың ба? Подарка алып келіп пе? Сен қайсы тарихтың? Англия. Молодец, правильно, вот. Ертең билден беріш керек, да? Подароктар көп, соз жолы алып кетіп алған. Так, bir günde kança milyon adamda tuğanı boldurup bilesizler. Bu tasdağım olmak. Bir günde şunca adam varken bir günde oşonun 26 fevral. Kança adamın tuğanı doldurup bir günde kança milyon adamdı. Öte köp. Көп да. Az. Kim aytты? Это правильно, момент. Жумагүл Райымжан кызы дагы бүгүнкү салондун ачылышына келген. Кандайсыз? Майрамыңыз менен өзгөчө датага туш келген. Салондун кандай өзгөчөлүктөрүн көрө алдыңыз?
эң биринчиден Аделяны бүгүнкү ушул салондун ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Мага өзгөчөлүгү чындыгында мындай ичине киргенде баардык шарттары бар экен. Бир эле мисалы чачымды эле жасабастан ал жерде бетибизди бойгонго макияж бар экен, косметологиясы бар экен, үлпөт көйнөктөрү. Негизи эле биздин ушул айымдар үчүн айымдарга керектүү нерселердин баардыгы шарты бар экен. Мага аябай жакты. Дагы бир жолу кут болсун. Бүгүнкү ачылыш кандай өтүүдө? Кандай белектерди алдыңыз? Бүгүн мен үчүн күтүүсүз болду. Ошол алып баруучу Аман мырзанын суроосуна туура жооп тауып, өзүм күтпөгөн жерден белек табытып алдым десем болот. Салон меники эмес, мен досум. Аябай мындай кызматта жүргөн кезде ошого көрүп алып, Жанара ачканбы деген ой кетти. Жок, досумук болот. Адиля деген досум бар. Ошол досум мурунтан эле ачкан бул салондун экинчи филиалы десем болот. Неге дегенде жаштыгынан эле ушундай макияж кылып, аябай ушундай кызыгып жүрчү эле. Анан экөөбүз ушундай парта мезгилинен, мектеп мезгилинен эле доспуз. Ошого биринчи эле ушундай Азаровага барып окуйм дегенде эле азаматсың, өзүң каалаган нерсеңди кыл деп ушундай визажист болуп кетип, ушундай ийгиликтерге жетишип атканына мен аябай кубанычтамын, чын жүрөктөн. Анан кийин досу болуп, мен кызмат кылып жүрсөм, силер кайра артыман келип сүйлөп койгула деп. Кызматта экенсиздер, канча да убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат айтабыз. Салондун ачылышы кандай деңгээлде өтүп жатат? Эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Колдон келишинче ушу Аяш энем, Аяш атам, үй бүлөсү, Диля өзү, Аяшым аябай мээнет кылып, ушундай конокторго көңүл буруп, мындай жагымдуу бир маанай тартуулагысы келишкен көптөн бери. Ошо максатына жетти деп ойлоймун. Досум, сага ийгилик каалаймын. Бар бол, аман бол, ден соолукта бол. Дагы кандай өзгөчөлүктөрүн айта аласыз? Өзгөчөлүгү подвалда чоң кухнясы бар деп ойлойм. Мастерлер кирип, чай ичсе болот деп эле. Чынын айтсам, эми өзгөчөлүгү аябай көп. Бул жерде детальдарды маани бериш керек. Аял кишилер түшүнөт. Эркек кишилер детальдарга көп маани бербегендиңерге аял кишилерге аябай ушундай биз жакшы көрөбүз, ушундай сонун, көңүлгө жаккан жерде отуруштучу. Ошого өзгөчө элитный салондордун бири экен. Баасы да кымбат болсо керек, а? Жок, баасы жактан кымбат эмес. Бул деген биздин Оштун жашоочуларына баасы кымбат эмес, арзан, бирок ушундай деңгээли, сонун келип эс алып кете турган, өзүнө ушундай кандай десем отуруп, жакшынакай жерде отурсаң эс аласың да. Ошого жагымдуу болуп өзүнө маанайы менен чыгып кетишти. Шарт түзүп беришти. Анда сиздин дагы жеке бизнесиңизге буюрса чакырып калсаңыз барабыз. Качан ачасыз? Билбейм, болсо айтам.